Angliz tilinde bir neçe koştoşu sözleri var. Алардын эң көп кездешүүчүлөрү колдонулган түрлөрүн бул доскага жазып койдум. Азыр чогуу окуйбуз. Баарын чогуу. Bye, bye bye, goodbye, talk to you soon, see you later, take care, good night. Bye деген коштошууда B менен Y bye деп окултат дагы I окулбай калат. Bye, bye bye, goodbye үчөөсү жакшы калыңыз дегенди билдирет. See you later деген see деген көрүү, you сени, later кийинирээк. Көрүшкөнчө. See you later, көрүшкөнчө. Talk to you soon деген talk деген сүйлөшүү, to you сени менен, soon жакында. Talk to you soon деген сүйлөшкөнчө. Take care. Take care деген өзүңө кара деген мааниде. Take care. Care деген адам өзүн өзү ден соолугуна карап өзүнө кам көрүү, care. Take care, өзүңө жакшы кара. Good night. Мурдакы сабактан билебиз, Good night деген бейпил түн. Good night деген бейпил түн болсун дегенди билдирет. Дагы кайталап окуйбуз. Bye, bye bye, goodbye, talk to you soon, see you later, take care, good night. Бул сөздөрдүн которулушун жазып, айтылышын үйрөнүп, туура сүйлөп, жатташыбыз керек, Анан колдонушубуз керек. Колдонбосок унутуп калабыз. Бири-бириңер менен сүйлөшкөндө кичине колдонуп, үйдө болобу, мектепте болобу, кайсы жерде болсо дагы колдонуп башташ керек, Азыр мен кайсыны колдонуп коштошсом экен? Муну колдоноюн, See you later. See you later деген эмне эле? Көрүшкөнчө. See you later.